Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Ат башыда логистикалык борбордун курулушуна каршы митинг өтүп жатат. Сен элдин эмес, менин гана депутатымсың. Кайсы депутаттын сүйгөнү ачыкка чыкты. Кыргыз чору Кыргызстанды 15 аймакка бөлдү. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыз. Депутат Асылбек Жээнбеков үйлөрдө мал союуга тыюу салынса, балдар мал союуну билбей калат деген пикирин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 17 февралда Жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Жыйында жаныбарларды коргоо жөнүндө мыйзам долбоору каралууда. Баяндаманы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Калысбек Жумаканов жасап жатат. Асылбек Жээнбеков малды идентификация иши жүрүп жатканын айтты. Үйлөрдө мал союу болбош керек деп айтып кеттиңиз. Анда биз кыргыз болбой калабыз да, балдар мал союуну билбей калышат. Биз кыргыздар мал союуну унутпай келе жатканыбыз менен айырмаланабыз. Ал эми этти сатууга чыгарса анда башка кеп. Жакшылык жамандыкта текшерилген малды сойсо болот да, дейт Жээнбеков. Алмамбет Шыкмаматов парламенттик шайлоого өзүмдөй саясий күчтөр менен барам. Бул тууралуу ал 5-каналдын статус телеберүүсүндө билдирди. Мен мандатымды тапшырдым, кызматым токтоду, бирок позициям жана ишим токтогон жок. Азыркы учурда парламенттик шайлоого даярданып жатам. Өзүмдөй пикирлеш, бирдей баалуулуктарды, бирдей саясий идеологияны тутунган күчтөр менен биригип шайлоого аттанам, дейт Шыкмаматов. Эске салсак, берген арызынын негизинде Атамекен парламенттик фракциясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Алмамбет Шыкмаматов ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган. Нарын облусуна караштуу Ат башы районунун тургундары логистикалык борбордун курулушуна каршы митингге чыкты. Райондук администрациянын алдында жүздөгөн адам чогулган. Жергиликтүү тургундар логистикалык борборду чет өлкөлүк инвестордун куруусуна каршы болушууда. Ошондой эле жер 49 жылга ижарага берилип кеткенине нааразы экенин айтышты. Эске салсак, 2019 жылы Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип, тараптар бир топ документтерге кол койгон. Анын ичинде Нурстрой монтаж ЖЧКсы жана One Late One Trading Limited компаниясынын ортосунда соода логистикалык борбордун курулушу жөнүндө келишимге да кол коюлган. Долбоордун сметалык баасы 280 миллион АКШ долларын түзөт. 2019 жылдын этегинде өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев анын пайдубалына капсула салып келген. Бул индустриялык соода логистикалык борбордун инвестору Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы ЖЧКсы. Анын негиздөөчүлөрү Лю Ин, Эмилбек Абдыкадыров жана Ван Цзюн. Инвесторлар Нарын эркин экономикалык аймагынан 49 жылга ижарага жер алышкан. Алар жердин ижара акысынын 43 миллион сомго чукулун төлөшкөн. Логистикалык борборду салуучулар курулуш иштери апрель айында башталарын белгилешкен эле. 2019 жылдын 31 декабрына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызы 4 миллиард 587,26 миллион долларды, 319 миллиард 474,64 миллион сомду түздү. Жалпы карызды пайыз менен карай турган болсок, тышкы карыз 83,19%ды түзсө, ички карыз 16,11%. Мамлекеттин тышкы карызы 3 миллиард 850,73 миллион долларды, же 268 миллиард 179,79 миллион сом. Мамлекеттин ички карызы 736,53 миллион доллар, же 51 миллиард 294,85 миллион сомду түздү. Белгилей кетсек, 2019 жылдын 30 ноябрына карата Кыргызстандын тышкы карызы 314 миллиард 567,85 миллион сомду түзгөн болчу. Региондор ортосундагы кастыкты козутуу деп шектелген блогер Элмир Сыдыманов Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Учурда Сыдыманов милиция бөлүмүндө экенин тастыкташты. Ал жазык кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор арасында кастыкты араздашууну козутуу боюнча чакыртылган деп айтылат маалыматта. 313 берене расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосунда кастыкты козутууга,
улуттук ар намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер, ошого тете жарандардын дини, улуттуу же расалык таандыктыгы боюнча бөтөнчөлүгүн, артыкчылыгын же начардыгын пропагандалоо, ачык же жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдалануу, ошондой эле интернет тармактарынын жардамы менен жасалса, 3 категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Эске салсак, ал өзүнүн Instagram баракчасынын түз эфиринде Кыргызстандын кээ бир облустарынын тургундары жөнүндө терс пикирин айтканы тууралуу талкуу жаралып, жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуштар айтылган. Кыркчороо коомдук бирикмеси Кыргыз Республикасынын жаңы администрациялык аймактык түзүлүш картасын сунуштады. Кыймылдын лидери Замир Көчүрбаев сунуштаган реформанын алкагында республиканы 15 аймакка бөлүү каралган. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасында 4 тепкичтүү башкаруу орун алган. 7 облус, облустук маанидеги Ош, Бишкек шаары, андан тышкары 24 шаар, 40 район, 443 айыл аймагы жана 31 шаарча бар. Биз 3 тепкичтүү башкарууну сунуштайбыз. Айыл өкмөт, аймак, республика. Бири-бири кайталанган жергиликтүү башкаруу системасын жана айрым элдин саны, экономикалык, географиялык жайгашуусун эске алуу менен айыл аймактарын бириктирип, Бишкек, Ош шаарын кошкондо 15 аймак, 270 айыл өкмөтүн жана 13 шаарчаны сунуштайбыз. 2015-жылы өкмөткө сунушталган деп жазган Замир Көчүрбаев. Instagram баракчасында жаш кыздын белгилүү чөнтөктүү депутаттын көңүлдөшү экенин баяндаган аккаунт пайда болгон. Ал баракчада коомго аттын кашкасындай таанымал депутат менен бирге түшкөн сүрөтүнө кошулуп, катыда жарыяланып кеткен. Бирок тез эле ал баракча өчүрүлгөн. Социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн жаш кыздын депутатка арналган каты толугу менен төмөндө берилди. Сыртта каар жаап жатат, күн суук, бири-бирине жанаша көк асман тиреген көп кабаттуу үйлөр тынымсыз элдин агымын өстүртөн карап турган сөйт. Бул жашоонун менин тагдырымдын катаалдыгы дене бойду титиреткен, дал ушул кышты элестеткен сөйт. Сүйүүнүн көзү сокур, кулагы дүлөй болорун сезсем да мойнума алгым келбейт. Студенттик күндөр мени армандуу сүйүү менен коштоду. Сабактан чыгып, капысынан артыман машинанын сигналын угуп, чоочуп артка кетенчиктедим. Артымда аппак болгон Land Cruiser машина турганын байкадым. Ичинен чачы бурул тарткан жүзү тааныш адам, тактап айтканда сени түшүп мени көздөй басты. Шашып кетип учурашып, кечирип коюңуз, байкабай жолдун ортосунда басып алдым десем боло берет деп мени жооткотуп жеткирип коюуга уруксаат сурадың. Сылык сыпаалыгың менен менин жүрөгүмдөн орун алганыңды сезбей калдым. Ошол күндөн тартып экөөбүздүн мамилебиз жакшырып, чийлене баштады. Аялыңдын, балдарыңдын бар экенин билсем да баарына кайгыл элем. Интернет тармактарынан сени канчалык жамандап, же кичкеле соо депутат десе ичим ачышып, алардын оозун жамап койгум келет. Сен элдин эмес, менин гана депутатымсың. Ар бир жолугушууга өзгөчө белек алып бересиң. Ар бир алып берген белегиң менин тумбочкамдын үстүндө сени элестетип турат. Сенин сүйүүң арбалып, артыман ээрчиген жаш жигиттерди көрбөй калдым. Сен мага жакын адамымсың, атамсың, ааламымсың. Жакында аялың мага чалып, эгер байланышыңды токтотпосоң, балдарга салып берем деп коркутканга чейин барды. Ага да кайылмын. Ал сенин аброюңа шек келтирип, өзүнүн айбири ачылып каларынан коркорун. Сени жоготса кымбат көйнөк менен алтын сөйкөдөн куру каларын жакшы түшүнөт. Чын айтсам, мен да кымбат баал белектерден куру калгым келбейт. Алып берген үйүңө ыраазымын. Анткени кайсы учур болбосун сени каалаган кийимим менен тосуп алам. Эч ким тоскоол болбойт. Эми сенден төрөгүм келип жатат. Жакында жоготкон балама ичим ачышууда. Элден коркуп канчага чейин жашырынып жүрөм деп жазган. Булак Назар Ньюс KG. Рыскелди мырза, учурунда сиз вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду өкмөттөгү эң чабал звено катары мүнөздөтүңүз эле. Эми ал кызматтан кетти. Бул чечим туура болду деп эсептейсизби? Жеңиш Разаков 2016-жылда 1 жыл вице-премьер болуп иштеген. Андан кийин Сапар Исаковдун өкмөтүнө кирбей калып, коопсуздук кеңешине катчу болду. Анан кайра эле вице болуп иштеди. 4 жылга жакын мезгилдин ичинде 4 метр жерди да жылдыра алган жок. Жеке маселесине байланыштуу Айтор тажик тарап ар дайым биздин талаптарды четке кагып келди. Чек ара боюнча милдетти буга жүктөп койгонунун өз дагы мандем бар болчу. Анткени жергиликтүү эл аны чек ара маселесинин чечилишине эмес, чечилбей калышына кызыктар деп айтып жүрүшкөн. Кече кызматтан кеткенден кийин Азаттыкка берген интервьюсунда ал ошол нерсени ачыктап кетти. Мен көтөргөн маселенин чечилиши көпкө уланат деп айтат. Чек ара маселеси дароо эле чечиле койчу маселе эмес деп айтты окшойт. Көпкө уланат деди. Бул убакыттан уттуруп койгонубузду айта албай турат. Анткени биз убакытты уттуруп койдук. Кыргыз-тажик чек арасын Өзбек мамлекети менен бир учурда чечсек болмок. 2012-13 жылдарда Өзбекстан Тажикстан менен болгон чек арасын толугу менен жаап туруп маселени чечип алган. Биз да чек араны жапканда тажиктер аргасыз макул болушмак. Азыр алар чек ара маселеси чечилишине кызыктар эмес. Разаков үй бүлөлүк шартыма байланыштуу кызматтан кеттим, үй бүлөгө көңүл бурушум керек дейт. Эмне буга чейин үй бүлөсүнө көңүл бурбай жүрдү беле? Буруп эле жүргөндө
ал акыркы сүйлөшүүлөрдө жыйынтык чыгара албай койду. Тажик тарапка барып маселени чече албагандан кийин жогорудан ишара болуп арызын жазып берди окшойт. Бирок ЖМКларга картасы менен чыкпадыбы. Талаштуу участокторду алмашуу боюнча кандайдыр бир иштер жүрүп аткан сыягы. Комитеттин токтомунда Разаковдун мындан ары комиссияны жетектегенге моралдык акысы жок деп так дана жазылып турат. 2019-жылы ведомстволук комиссиянын төрагасы катары бир дагы жыйын өткөрбөптүр. Иш планын январда эмес, октябрда бекитип атпайбы. Анан бир дагы жыйын өткөрбөсө, бир дагы иш чара жүргүзбөсө, аны ал жерде кармап туруштун кереги эмне? Акыркы жыйында айрым депутаттар премьер-министрге кыйытып айтышты. Муну ошондой эле кетириш керек болчу. Бирок акыркы үмүт менен 150 чакырымды чечтеп мүмкүнчүлүк беришти окшойт. Булак Азия Ньюс. Кечээ 16 февралда Талас шаарында Атамекен партиясынын Талас облустук конференциясы болуп өттү. Ага башка атамекенчи Өмүрбек Текебаевдин кызы Айданек Текебаева барып катышып сөз сүйлөдү. Бул окуядан соң коомчулукта Текебаевдин кызы саясатка аттандыбы деген суроолор туулуп, ар кандай пикирлер айтыла баштады. Бул тууралуу Текебаевдин өзүнүн оюн уктук. Өмүрбек Черкешевич, кызыңыз Айданектин Таласка барып партиялык конференцияда сөз сүйлөгөнүн, анын чоң саясатка аттанышы катары түшүнсөк болобу. Региондордо партиялык конференциялар болуп жатат. Тилекке каршы мен Бишкектен чыга албайм, ошондуктан ал конференцияларга катыша албадым. Жалал Абадтагы облустук конференцияларга видео кайрылуу жибердик. Нарынга Асия Сасыкбаева менен Наталья Никитенко менин атымдан партия мүчөлөрүнө салам айтышты. Ал эми Таласка видео кайрылуу жасаган жокмун, анткени аны көргөзүүгө бардык жерде эле техникалык мүмкүнчүлүктөр болбойт экен. Таласка Айданек партиялаштарга менин атымдан салам айтып, ыраазычылык билдириш үчүн барды. Бул Айданектин биринчи жолу эл алдына чыгышыбы? Ооба, бул Айданектин биринчи жолу эл алдына, болгондо да регионго барып, эл алдына чыгып сүйлөшүү. Абдан таасирленип келди, анткени өз алдынча түздөн-түз эл менен сүйлөшүп, алардын каалоолорун, тилектерин уккан, аны толкундантты. Сиз жооп берген жоксуз. Айданек саясатка аттанып атабы? Биздин үйдө эреже бар. Бир үйдөн бир убакытта бир эле саясатчы болгону оң. Кызым башка балдарым сыяктуу эле партиянын мүчөсү. Жаштар канатынын активисти. Мен партия лидери болсом, үй бүлөмдүн, балдарымдын партия лидери катары мени колдоосу табигый көрүнүш. Эгер тескерисинче болуп, алар партияга кирбей же башка партияга мүчө болуп кире турган болсо, бул нерсе үй бүлөнүн ынтымагына залака келтире турган трагедиялык көрүнүш болмок. Ошондуктан мен үй бүлө мүчөлөрүмдүн, балдарымдын партиянын активисти болушу саясатка катышуу эмес, биздин үй бүлөнүн жашоо образы, үй бүлөлүк баалуулук катары караганыбыз туура болот эле. Булак Арба, KG.